Мен өзім Россияда өсіп қалғам. Кішкенекемден бері Россияда, уже 23 жылдан бері Россияда тұрабыз. Қырғызстанға келгенде өзі негізі же жұмышмен, же ес алғаны эле келет элек да, мындай экен. Основном бүт подготовка, сбор ошо Россияда болчу. Россияда, Дагестанда. Бул спортто 12 жашынан бери, азыр 26-тамын, 14 жылдан бери. Атам боксер болчу, абам дагы ошо барбыз бизде ошо бокска түртүп атканда мындай экендачы. Мен да өзү кичинекейимде ар жерде мушташа өйрөтүлөм, ошол үчүн бокс карап эле жүргөм мен да. 3 кур бар, 3 кур. Hardcore, бокстан да бар, WBL дегенди. Жок, сынган эмес, езилип калат экен. Кулачкадан кийин 1 ай монт салдашып жүрөсүң го балдар менен. Стилибиз кичине мындай боюбуз узун болгон үчүн, стилибиз кичине качып урушкан үчүн, башыбызды ап качкан үчүн ошо сечка-мечкалар дагы эле көп болгон жок, травмалар башында жок. Кулачкада чын айтканда травмоопасный спорт. Ал жерде желание деле жок. Мен катары кулачка бул спорт эмес деп ойлойм. Бирок из-за того, что менде контракттар бар болуш үчүн мен урушум керек эле да. Болсо мен өзүмдүн үмүтүм, өзүм мечтам дегенде ошо бокс. Гран-при бүткөндө болду деп ойлогом. Бирок ошо по контракту бойлор бар болуп калган үчүн кайра урушуп аттым да. Кулачкада медийнеси көп роль ойнойт. Если сен медийный боец эмес болсоң, сага акча да эле анча таппайсың да. Ошондуктан кулачкадан мен гонорарларым, если чын айтканда, один из самых чоңдордон болчу да, Россия жакта. Ошол үчүн да мен урушуп жүрөттүм да. Потому что бокстан жактан жаап мен болуп кетет. Переломный момент бир болгон. Мен биринчи поражениемден кийин бир болгон. Мен 3 күн тоого чыгып кеткен элем, эч ким менен сүйлөшпөй. Ошондой өзүмдү күнөөлөпчү. Анда ошондо дагы эмоция мен айта бересиң, болду спорт токтотом депчи. Время лечит дегенде убакыт өткөн сайын все равно понимаешь, кайра келиш керек депчи. Психологически даяр эмес болуп калгам деп ойлойм. Себеби когда адам слишком заряжен болуп калганда, азыр ошончо элдин алдында атам отурат. Мен азыр буну нокаут кылам деп ошондой болгондо уже план башка болуп калат да. Тренер эмне дегенди да укпай каласың, башка эле план кетип калат да, короче. Биз азыр психологдор менен да иштеп атабыз. Психология өзү негизи боецтерге өтө чоң, один из главных вещей да, мындай айткандачы. Баланс кармоо. Слишком заряженный болуп и спокойный болуп жүрүш керек да. Хладнокровный болуп. Улукман апа менен биз чоң байкем болот. Биз жакшы, очень тесно общаемся. Ошондуктан ырлар жагат. Особенно биз Россияда чыгып атпайбызбы? Россияда ошо биз өзүбүздүн ырчылар менен чыгып атпайбыз, өзүбүздүн кыргызский, чтоб мына бизде да билсин депчи, что бизде да ушундай ырлар бар, бизде да ошо со смыслом ырларчы. Самое главное характер деп ойлойм. Көп боецке именно биздин дисциплинада бокста характер өтө көп жаңандай роль ойноп коет. А калгандары уже дисциплина, ошол скорость, выносливость деген ата уже кийинки планга кетет. Хабибтин сизге айткан сөздөр барбы? Эсиңизде калган жөнүндө. Ал менен сүйлөшкөндө аны жакын эле тааныштай эле сүйлөшөт экенсиң, өтө жөнөкөй адам экен. Айтып аткан, что мындай боец бат ударларын жаман тез экен деп, пут менен жакшы иштейт экенсиң деп ошентип айтып аткан, ошол эле. Мен Россияда жүрүп калып, чын айтканда бул жактын уровени слабый деп ойлогом бокстун. Бирок бул жерде кыргызский боксерлор менен тренировка кылып көрдүм да, что биздин уровень ничем не меньше дегендейчи. Бүт боксерлорду айта алам. Бүт ошо биздин боксерлор үмүт өтө чоң экен. Аракет кылат экен. Аракет кылышат. Тренировкалардан кийин калып, дальше тренировка бүтсө да эле после тренировка калып, дальше тренировка кылышат. Аракет чоң. Просто биз жакка кичине поддержка керек да. Именно биздин боксерлоргочу. Биздин Кыргызстан боксу дагы өсөт. Только любительскийде жүрө берет, эми про бокстор дагы болот. Биздин биринчи Кыргызстанда бой дагы ошо болуп атат. Ошо
мындай сүйүнүп атам да, мындай айткандачы. Кыргызстанда урушуп атам, биздин Кыргызстан боксу да өсүп атат. Если ата-энем болбосо мен бокстан давно эле кетмепмин. Себеп айтпайм, бизде любой боксерде убакыт болот, когда уже выбирать этишиң керек да, либо спорт, либо уже жумуш кылыш керек. Потому что бизде уже өсүп атабыз, уже не молодой. Ошондой моментте менде да андай момент болгон. Тема бар болчу достор, мен ошо жумуш кылайын деп чыксам, атам келип сага эмне акча жетпей иштабы деп, спорт кыла бер деп ошо. Дальше спорт менен кеткем. Обычно эле карапайым үйлдө чоңойгонбуз. Ата-энем бизнес кылчу Россияда. Базар иш да бизде. Женский кийим, бүт нерсе көрүүчү болчу. Ошо бизде өзүбүз точкаларыбыз бар болчу. Мен барып жардам берчүмүн иногда кечинде. Кичине брачкам бар, ал да боксер. Кой десе да койбойт. Үйдөгүлөр айтат, бизге бир боксер жетет, бар. Окуу, сенден нерсе чыгыш керек, жакшы окуу, бирок ал все равно бүт эле бокска эле менин перчаткалеримди алып кетет. Сумкамды карасаң, перчаткалерим жок. Чын айтканда колдобойт элем. Себеп көп убакыт керек, көп риск керек. Ал оңой эле эмес. Көбү бизди көрөт да, биз рингке чыктык, 10 минут уруштук, чыгып кеттик. Молодец депчи. Жок. Биздин артыбыздан канча деген зал бар, канча деген сабыр, канча деген күч кетет, тер кетет, кан кетет. Ошол үчүн өзүмдүн укам алга барып эле койсо жакшы болмок деп ойлойм. Күнүнө ошол эле тема болуп калды. Уже айылга баргандан да коркуп атам уже. Качан үйлөнөсүң эле дей бер. Үйлөнөбүз буюрса. Биз да эле изилип атабыз. Табабыз буюрса. Азыр мына силердин алдын атам менен сүйлөштүм. Не болуп атат? Таптыңбы, таппадың? Таппасаң биз таап коелу дейт. Кыз жакшы ата-энеңиз таап берген кызга үйлөнөрүн билесиз? Кыз жакшы үйлөнөрүм, ооба. Көп сүйлөшпөй эле, жанагы бар го, молодежь 1 жыл, 2 жыл сүйлөшкөн жок. 2-3 ай жетет го дейт. Спорт эле деп жүрдүк, чын айткандачы. Өзүбүздүн личный жашообузду калтырып коюп, бирок азыр убакыт кеткен сайын уже 26-га кирдик. Атам строгий. Ушундай деп, даже утсаң дагы эле айтат. Неге монтип урушпадың, неге мынантип урушпадың, жакшыраак урушуң керек эле деп. Кыялдар ошо эле бүт нерсе кылганым, чын айтканда бүт нерсе акча тапканым, бүт нерсе кылганым ошо ата-эне үчүн эле. Чын айтсачы, ата-энебиз бизди ошончо жылга чейин бакты, эми уже биздин очередь. Жанагы молодежьдер ошо эмесмин, кичине өзүмө кымбат бир нерселерди сатып алып, машиналарды алмаштырып, бүт тапкан нерсени куда-то вкладывать этип, ата-энемди ал жак бул жака дүйнөнү кыдыртып, анан ошо бизнести да караштырып, ошондой максат. Апам бул спорт түрүндө постоянно эле айтат, болду балам депчи, мен бирок апам айтат, кулачканы токтот депчи. Бокстан уруша бер деп, бирок кулачканы токтот деп, мен көрө албайм депчи. Апам өзү бойлорун көрбөйт, бирок күнөө дубада. Күнөө дубада.